Мындан 7-8 жыл мурун bir акш доллары биздин валютага 38-39 сомду түзгөн. Азыр доллардын курсу 72 сом 90 тыйынга чыкты. Бул көрсөткүч кыргыз сомунун жыл сайын арзандап куну кетип баратканынан кабар берет. Улуттук банк кырдаалды миллиондогон долларларын ички базарга сатуу менен гана жайгарып келатат. Ал эми атемекендик өндүрүш менен сомдун туруктуулугун кармап калуу бүгүнкү күндө такыр мүмкүн эмес. Валюта базарындагы олку-солку жагдайды Кыргызстан качанкыга чейин улуттук резервдеги акчасы менен жөнгө сала алат. Кыйын кырдаалдар үчүн камдалган долларды улам эле ички базарга сатуунун кесепети кандай болот? Ошондой эле бизди алдыда кандай экономикалык сыноолор күтүп турат? Мен Исмат Ибрагимов элен салестеп салганга аракет кылам. 10 март кечке жуук Бишкекте доллардын баасы кескин жогорулап кетти. Тагыраагы чет элдик валюта буга чейин 69 сом 85 тыйын болсо, кийин 73 сомдон сатыла баштады. Буга нефть экспорттоочу өлкөлөр уюму ОПЕК+тун келишимдери ишке ашпай, күйүүчү майдын баасы 30%га түшүп кеткени себеп болду. Доллар кымбаттаары менен Улуттук банк билдирүү жасап, коомчулукту дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Башкы банктын төрагасы Толконбек Абдыгулов маалымат жыйынында валюта рыногундагы жагдайды өнөктөш өлкөлөрдөгү кризистерге байланыштырды. Өзүңөр билгендей, уже бир жумадан ашып кетти. Биздин соода партнерлорубуздун базарларында аябай көп калкуулар болуп атат. Бул калкуулар биринчиден биздин өнөктөш мамлекеттерибиздин экономикадан основной экспортный товарларына нефть жана кара металлдар, башка продукцияларга байланыштуу болуп атат. Ошондуктан алардын экономикаларда, алардын улуттук валюталары да кескин түрдө аябай волатилдүү өзгөрүүлөр болуп атты. Бул биздин Кыргызстаныбызга түзбө-түз таасири жок да. Толконбек Абдыгулов дүйнөлүк валюта базарындагы туруксуздук түз таасирин тийгизбеди дегени менен улуттук сомго сокку урганын моюндады. Бирок биздин экономикабыз соода кылып атканда биз Россия Федерация менен Казакстан, Кытай менен түзмө-түз көп транзакцияларды жасайбыз да. Ошондуктан ошакта өзгөртүүлөр болгондо бизге мындай түзмө-түз тийбей, бирок побочный каналдар менен обязательно таасирин тийгизет да. Көчө Улуттук банк интервенция жасап туруп, биздин рыноктогу жана кичинекей паника болуп атканды, анан биздин элибиздин ожиданиялары боюнча бизде да өзгөрүүлүү болуп атат деп, көчө аябай чоң спрос болду да. Ошондуктан Улуттук банк интервенция жасап туруп, көчөгүнү спростун баарын жаптык. 10 март күнү Орусияда рублдун курсу кескин түшүп, казак теңгеси да бир топко арзандады. Бул көрүнүш Кыргызстанга да таасирин тийгизип, сомдун куну түшүп кетти. Тагыраагы өлкөдө доллар 3 сомго кымбаттады. Ал күнү эртең менен bir акш доллары коммерциялык банктарда 69 сом 85 тыйын, 69 сом 95 тыйындын тегерегинде сатылып жаткан болсо, кечке маал 73 сомго чыкты. Акча базарындагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн Улуттук банк валюталык интервенция жасап, 53,7 миллион акш долларын сатыкка чыгарды. Башкы банк резервиндеги 1 долларын 72 сом 90 тыйынга баалады. Көчөгүнү бир нече жерлерде мындай акыбал кичине бир кызыктуу болду да. Кээ бир обменный бюролор, банктар же башка финансовый институттар ушу Россия Федерациясынын рыногу биздин Кыргызстандын рыногу менен 3 саат айырмасы бар да. Ошондуктан эртең менен көбүнчөсү мындай эмне болот деп анча-мынча операцияларды токтотуп койгон да. Бул эми туура түшүнүш керек да. Мындай нерселер биздин экономикабызга уже бир нече жолу болгон.
бирок Улуттук банктын бүгүнкү күнү резервтерди 2,4 миллиард долларды түзөт. Ошондуктан эч кандай көйгөй жок да. Ички базарга накталай акчалар чыгарылганы менен доллардын курсу түшкөнү байкалган жок. Жума аягында бир АКШ долларынын баасы коммерциялык банктарда 72 сом 85, 72 сом 90 тыйын. Ал эми акча алмаштыруу жайларында 73, 74 сомго чейин жеткенин көрүүгө болот. Акча алмаштыруу менен жан баккан жарандар да курстун кескин көтөрүлүп кеткенинен зыян тарткан. Рублдун арзандап кетиши Москвада иштеп жүргөн мигрант мекендештерибизге да зыянын тийгизүүдө. Россияда иштеген, чет өлкөдө иштегендердин бардыгына эле ата-энелерине кыйын болуп калат. Себеби рубль өтө эле төмөндөп кетти, бирок кечеге караганда бүгүн анча-мынча көтөрүлүп калыптыр. Кудай буйруп, ушинтип көтөрүлсүн. Мисалы рубльдин төмөндөп, доллардын көтөрүлүп кеткени бул бизге кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Мисалы үчүн Россияда иштегендерге эмгек акылары мисалы текке кетип калбайбы? Конечно, текке кетет. Бияктын эмеси менен Россияныкы деген аябай эме да. Если аябай сом деген аябай повышение болсо деген Россияда иштеп жүрбөйт беле бүт баарысы. Биякта иштебейт беле. Жумуш жок үчүн ошентип ошо Россиялап жүрбөйбүзбү? Рахмат. Ортодо элге эле кыйын болуп атат бул. Көтөрүлүш, түшүш. Акчасы бар кишиге жакшы өткөзүп коюп, крупный кылып атат. Акчасы жок кишилер иши минуска кетип атат. Улуттук банк 9-10 марттарда коммерциялык банктарда жана акча алмаштыруучу жайларда чет элдик валюта көп сатылбай, азыраак дүрбөлөң пайда болгонун, бирок азыр дефицит жоюлганын кабарлоодо. Муну ишкерлер да ырастап, бул күндөрү доллар сатып алгандар өтө деле көп эместигин айтышууда. Кече күнү бир аз сырот алып болду дедиңиз. Азыр кандай болду? Сырот алып барбы? Азыр жок, мисалы, допустим. Банктар деле 70-тен чыккан, сатышты. Ограничение менен кайра эле 72-90дон покупка кылышты. 10 000 доллардан ашыкча алышпай атат мисалы. Ушундай эле да. Кыргызстан эгемендүү мамлекет болгону менен экономикасы Россия жана Казакстанга байланып турат. Айрыкча Евразиялык экономикалык биримдикке киргенибизден кийин бул көрүнүш андан да бекемделип, ажырагыз артка кайта албай турган абалга кеп келдик. Эми кошуналар кризиске учураса, Кыргызстан да жабыркап, кошо азабын тартып жүрө берет. Белгилүү экономист, финансисттер да белди бекем буудан башка айла жок экенин айтып, көңүлү чөгүп турат. Жок, тилекке каршы биз эми бирдиктүү чоң экономикалык аймакка кирдик деп сүйүнүп аттык элек. Бир жагы баягы Белоруссия, Россия, Казакстан, анан Кыргызстанда. Бирок анын экинчи жагы дагы бар да. Күн болсо түн ичинде ай болот экен да. Мына экинчи жагына биз капталып атабыз да. Анткени Россия эбегейсиз чоң согушту башынан өткөзүп атат. Буга чейин финансылык согуштар, жанагы санкциялар аркылуу экономикалык согуш, сода согушу болуп атты эле. Азыр эми мына бензин менен газ жаатындагы согуш башталды да. Ошондуктан ал эми аябай чоң экономикасы менен биз ага биригип алсак. Андан кийин буга чейин бизге 1 миллионго жакын жараныбыз ошол жакта жашап, анан Кыргызстанга 2 миллиарддан ашык жыл сайын. Азыр 2 миллиард 400 миллион долларга чейин жиберип атат. Биз ошончолук акчаны республикалык бюджет бир жылда бир жолу сарптайбыз. Анан ошончо мигранттардан алып, биз аяк менен да көз каранды болуп калдык да. Жанагы элдин жашоо турмушунун көпчүлүгү кыргыз өкмөтүнөн эмес, ошо Россияда иштеген мигранттар менен байланышып калды да. Ошондуктан биз аябай чогуу чырмашып алдык. Мындан ары эми белди бекемирээк буушубуз керек. Экономист Акылбек Жапаров доллардын курсу арзандайт деген пикирлерге кошула албастыгын айтат. Өлкө доллардын наркын азыркы баа боюнча 72 сомдун тегерегинде кармап туралса да, чоң жеңиш болоорун белгилейт. Тилекке каршы бул кайра сом 68 болот дегенден алыс болушубуз керек. 73-75 боюнча турсун деген биздин ниетибиз дагы бар, биздин прогноздор дагы ошондой. Бирок 75тен ашып кетсе, биз эки соккого дуушар болобуз да. Биринчи, элдин турмушу ылдыйрай түшөт. Анткени Россиядагы биздин балдарыбыз мурун 60 000 рубль алып жүрсө 1000 доллар болсо, азыр 75 000 рубль 1 доллар болуп калат да, 1000 доллар болупчу. Ошондо алар 800-850 доллардын тегерегинде эле зарплата алып калат да. Демек Кыргызстанга жибере турган акчанын көлөмү азая түшөт.
Анан Кыргызстандын ичиндеги элдин ошого сатып алуу көлөмү мүмкүнчүлүктөрү чектеле түшөт. Негизи кыргыз сомунун долларга карата катышы соңку 10 жылда ушуну менен 3-чү жолу көтөрүлдү. 2009-2011 жылдары 39 сомдон 46 сомго чейин секирсе, 2014-2016 жылдары 48-50 сомдон 67-69 сомго чейин чыккан. Эми 2020 жылы 73-74 сомго чейин кымбаттап кетти. АКШ валютасы алдыда мындан да көтөрүлүп кетпейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Адистер доллар баш оорусунан ата мекенди көндүрүштү күчөтүү менен арылса боло тургандыгын билдирүүдө. Ошондой эле ички базардагы алып сатуу процесстерин сом менен гана жүргүзүү, ашыкча чыгымдардан арылуу күндүн талабы болуп турганын эскертүүдө. Намечается экономический кризис. Сом арзандап кетти. Экономикалык кризистин белгилери көрүнө баштады. Өкмөт үнүмдүү саясатын күчөтүшү керек. Бюджетти туура бөлүштүрүп, жарыяланган тендерлерди өткөрбөй туруусу керек. Отменить тендера, которые вот сейчас объявляются. Депутат Дастан Бекешев мындай шартта доллар менен соода кылууну Кыргызстандын экономикасы көтөрө албастыгын, андыктан Россия менен соода саттык мамилелерин сом менен жүргүзүү керектигин сунуштайт. Что касается доллара. Долларга эмне болгонун көрүп жатасыздар. Газ, күйүүчү майды сом менен сатып алуу жолдорун Россия менен сүйлөшүүбүз керек. Эгер биз мындан ары да доллар менен иштей берсек, экономикабыз туруштук бере албайт. Россия долларды колдонуудан четтеткиле деп жаткандан кийин биз да талаптарыбызды каттуу коюшубуз керек. Чындыгында Москванын талабы ушул болсо, келгиле, анда рубль сом менен эсеп жүргүзөлү. Пускай будет сом, рубль такой расчет. И это будет правильно. Кеп болуп жаткан чет элдик валюта 2015 жылдары көтөрүлгөн учурда өкмөт нациялоону жана депозитке акча салууну долларлаштыруудан оолактатып, улуттук акча менен берүү милдетин коммерциялык банктарга жүктөгөн. Ошол учурда бул ыкма азыраак эффект берип, кийин согундап калганы байкалган. Бүгүнкү күндө улуттук банктын эсебинде банктардагы депозиттердин 38%, нациялардын 35% доллар менен турат. Өлкөнүн тышкы соодасы жана импорт экспорты долларга көз каранды болгондуктан улуттук валютаны туруктуу кармап туруу оңойго турбайт көрүнөт. Исмат Ибрагимов, Кутман Маматазимов, Апта Сереп, 5 канал.